өзүм тааныштырбасам болбос, бизде кыргыздарда тааныбасы сыйлабасы балким окуучуларыбыздын арасында тааныбагандар бул ким дегендер болуп калбасын. Ошол себептен тааныштырып кетейин. Тек гана максатым тааныштыруу. Аты жөнүм Мухаммад Алим Халил. Үй бүлөлүмүн. Алхамдулилlah. Кыргызстандын бир нече диний окуу жайларына ийгиликтүү артыкчылык менен бүтүрүп, кошуна мамлекеттерден Орто Азияда Тажикстан Республикасында 7-8 жыл билим алдым. Менин өзүмдүн эмем багытым адистигим, ислам юристи, укукчусу, фикирчи жана акыйдачы болуп аталат. Ушул билимдерди тереңдетип 7-8 жыл Тажикстан Республикасында фарс тилинде үйрөндүм. Андан кийин араб мамлекеттеринден Дубайда, ошондой эле Түркия мамлекеттеринде дагы Түркиянын көптөгөн мамлекет эмелеринде, шаарларында болуп келүү насип болду. Ал жакта окуучуларды алып жүрүп, аларды да чогуу окутуу, араб окуучуларга да сабак берип, кыргызча окуучуларга сабак берип, түрк бир туугандарыбыздын ортосунда көпүрөөк болуп иштеп келүүдө насип. Hocam sesinizi kapandı hocam. Sesinizi açarsanız. Tamam. Nedenki kendisi kapalı. Акыркы аялдамам Иордания мамлекетинин Дүйнөлүк ислам илимдери университетинин Ханафи фик факультетинин, ошо өзүм адистигим факультетинде жогорку диплом бөлүмүнө бүтүрүп, азыркы учурда Карабалдада Хазирет Осмон атындагы ислам үстүнөн окуу бөлүм башчысы, директордун орун басары болуп эмгектенип атам. Көбүңөргө белгилүү болгондой эле өзүмдүн жеке авторлук курстарым бар. Ошонун эң бир таанымалы, баарыңарга белгилүү болгондой эле үй бүлөлүк бакыт сабагы, андан бөлөк фик, акыйда, тасаввуф сабактарынан дагы жекече өзүм сабак берип келатам, алхамдулилlah. Эми темабыз бул тек гана мен өзүмдү тааныштыруу болду, бир туугандар. Эмнеге анткени Ибн Сирин рахимахуллах Inna hadal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Albatta bul bilimiңер дин. Кимден динди үйрөнүп атасыңар өтө байкап, караштырып алууга дейт бир туугандар. Бүгүнкү темабыз үй бүлө экен. Бул жака конок катары Алла разы болсун чакырган окуучулардан, уюштуруучулардан жана бул хожабыздан да баарынан көптөгөн ыраазычылыгын билдирем бул инсандарга, жана Аллах Таала кылган эмгектерини эселеп кабыл кылсын дейт. Анда эмесе бир туугандар, максатка өтө эле темага киришсек. Чындыгында ушундай бир инсандар чогулуп, 100дөн ашык инсан күтүп атайын үй бүлөдөн бир аз болсо да сабак алсак деп отургандыгы чындыгында аябай кубандырбай койбойт. Келечекте биздин Кыргызстан иншалла ушундай бир аралчага айланат деген изги тилектерим бар. Бойдоктор аз мамлекети деген даңкты буйруса ушу жаштар алып келет. Бойдоктор ал жакта жок койсо эң бир төмөн чекте деген деңгээлге жетебиз деген аябай изги тилектерим бар. Албетте бул сөзүм бир аз азыр жаңы баштап атканда кызыктай туюлушу мүмкүн. Бойдок болбосок эмне болот, бойдок болуп кетсек эмне болот дегендей. Мунун да азыр бир аз сабактын жүрүшүндө жеткиргенге аракет жасаймын. Менин темам, бир туугандар, мага ушундай тема берилиптир. Исламдагы үй бүлө куруунун маанилүүлүгү, баалуулугу, исламдын үй бүлө куруусуна чакырыгы деген тема. Бизде азыр үй бүлө куруу десе, мен азыр жана жогоруда айтып кеткендей үй бүлөлүк бакыт сабагым бар да, миңдеген адам окутуп чыгардык. Ишенсеңер, урматтуу жаштар, сурамжылоого келе турган болсок, 90% жогору десем болот, адашып эле калбасам, 90% аныкты. Жаштардан үйлөнүү боюнча кеп козголсо, айли ойлонуп көрө элекмин деген жооп алып келдик. Ал жаштар деген сөз ал 15 жаштагы, 18 жаштагы эмес, бардыгы 20дан жогорулар. Көпчүлүгү университетти бүткөндөр дагы бар. Айли үйлөнүүнү, турмуш курууну, турмушка чыгууну ойлоно элекмин деген кепти угуп келе жатабыз. Албетте бул жаштардын күнөөсү эмес. Жаштар мыкты, илимге кызыгып баратат, аябай түшүнүп баратышат, сонун керемет нерсе. Бирок ушул нерсени эстен чыгарып коюп атышат азыркы жаштарыбыз. Илимдин эрте кечи жок экендигин, үй бүлөлүк бакыттын эрте кечи болот экендигин эстен чыгарып коюп атышат. Ооба, илимдүү болуу өтө керемет нерсе. Динибизде баарыбызга белгилүү болгондой илим алуу парз, эркек аялсыз айырмасы жок, баарына бирдей парз. Ооба. Мен мугалим катары айтам, баары окуш керек, маселе жок. Чал, кемпир, абышка баары да окуш керек. Жашы, кары, убакытка чектелбей окуш керек. Бирок илимдин астына сүңгүп кирип кетип, чыныгы бакытты унутуп калуу бул алдыңда турган ашты жебей, алыстагы сууга колун сунгандай, же бир азык бербеген нерсеге колун сунгандай эле нерсе болуп калат. Ийгиликтин сыры, жаштар, ийгиликтин сыры ар бир нерсени өз убагында аткаруу да. Убакыттарын бөлүп алмаштырып коюуда болбойт.
ар бир нерсени өз убагында аткаруу. Буга ата бабабыз кыргыздар эмне дейт? Темирди ысыгында бас дейт го. Ысыгында бас. Ушу үй бүлө кура турган убагы келгенде бас, ичемдик класстардан чыгаан мугалимдер чыгат. Чыгаан окутуучулар чыгат, чыгаан профессорлор, доктурлар, мыкты инсан чыгасың буюрса. Кандай гана багытта болбо, доктур бол, дарылоочу бол, куруучу бол, ким болбо, мыктысы болот эгерде өз убагында бардык иштерди кылган болсоң. Эгерде убактысында алмаштырып койгон болсоң, анда көптөгөн кыйынчылыктар бизди жолубузду туура берет бир тууганда. Демек, азыркы бойдоктордон мисалы үчүн жана сөзүмдө айткандай эле азыр эмне кыласың десе, эркектер мынтип жооп бериши мүмкүн да, көпчүлүгүбүз 90% үй салып алайын, там салып алайын, унаа алып алайын, анан бутума туруп алайын, анан тигинти алайын, анан үйлөнөм, же ушул бир профессорумду бүтүп алайын, докторантурамды бүтүп алайын, анан үйлөнөм дейт. Кыз балдарыбыз да ошонун эле башкачарагы бир аз ушул окуум бүтүп алайын, аспирант, докторант, дагы магистрант бир нерсе болуп алайын, анан турмуш деген нерсе эме болуп кетет да. Эми сахабалар жолунан кайтсак, бир туугандарым, биз мусулман катары өрнөктү өзгөлөрдөн эмес, өзөгүбүздөн алабыз бир туугандар. Биздин өзөгүбүз же түрктүбүз, бардыгыбыз түркпүз. Негизги биз дүйнөнүн эң бир кыраандуу калктарыбыз бир туугандар, айрыкча кыргыздар. Негизги таза кандуу түрктөр бизбиз бир туугандар. Өзүбүздүн өздүгүбүзгө кайтабыз, өзөгүбүзгө. Андан кийин мусулманчылыгыбызга кайтабыз бир туугандар. Өзүбүздүн кыргыздыгыбыз менен мусулманчылыгыбыз, түрктүгүбүз эч кандай айырмасы жок, экөө бир нерсе деген сөз. Түшүндүңбү? Негизи эле ааламга түрк дегенде кимди түшүнөсүң? Мусулман дегенди түшүнөт бир туугандар. Демек ошо кыргызмын деген сөз, ошо түркмүн, кыргызмын, мусулманмын деген сөз. Эч кандай айырмасы жок бир туугандар. Ооба биздин бир аз көрүнүшүбүз гана бир аз айырмасы болушу мүмкүн. Буга жердик эмелер гана таасир этет да. Болбосо биз дүйнөнү дөңгөрөткөн калппыз бир туугандар. Биз тилекке каршы азыр өзүбүздөн өрнөк албай, өзөгүбүздөн өрнөк албай, өзгөлөрдөн кайнаса каны кошулбагандардан өрнөк алып калганбыз. Албетте эч кимге тил тийгизүү эмес, мындай айтканда, башка эле каны да кайнаса кошулбайт, тили да кайнаса кошулбайт, тили да бөлөк, били да бөлөк, барар базары да бөлөк, жатар мазары да бөлөктөрдү ээрчип кеткенбиз. Түшүнүктүү эле болду го кимдерди айтып аткандан. Ошолорду ээрчип, ошолорду өрнөк тутуп алгандыгыбыз бизди аябай өкүндүрөт бир туугандар. Деген буну эмнеге айтып атам? Биз биринчи мусулманчылыкка кайта турган болсок, Абдулла ибн Мас'уд разыяллаху анхунун бир керемет кеби бар экен бир туугандар. Бир нече риваятта келет. Азыр ушунан жаштар өрнөк алса болот да. Абдулла ибн Мас'удга кайрылып, Абдулла ибн Мас'уд разыяллаху анхудан сурашканда, эгерде 3 күндүк өмүрүм калса деп айтат экен. Бир риваятта 10 күндүк өмүрүм калса дейт да. Азыркы биз жаштар, эгерде бизге 3 күндүк өмүрүбүз калса, бир аз диндарыраак болсок, чекемди башымды жерден көтөрбөй намаз окуп калам, орозо кармайм, казаларымды окуйм, ой укмуш такваш болуп кетем, укмуш солих ашка болуп кетем дейбиз да. Болду. Мен да ошонун ичинде бардыгыбыз ушинтебиз да, күнөөлөрүбүзгө тооба кыла коебуз дейбиз да. Абдулла ибн Мас'уд. Ким бул? Бул сахаба. Бул сахаба пайгамбардын колкосу, пайгамбардын жүрөгү, өпкө күчүгү, мындай айтканда, колтугуда чоңойгон сахаба. Биздин Ханафи мазхабынын өзөгү бул киши. Биздин Ханафи мазхабынын 92 адаштын 92% ушул кишинин фатваларына, пайгамбардан алган сөздөрүнө курганбыз биз. Эмебиз, мазхабыбыз. Абу Ханифа да ошого курган. Ошол киши эмне деп атат үй бүлө боюнча бир тууган. 10 күндүк же 3 күндүк өмүрүм калса дейт. Профессор болуп кетейин, наук болуп кетейин, анан бир нерсе кылып кетейин, карьера куруп кетейин эмес, үйлөнүүгө аракет кылып өтөт элем дейт. Суроо жаралат. Неге мынчалык үй бүлө куруу маанилүү десек? Неге мынчалык үй бүлө куруу маанилүү десек? Жообунда эмне деп атат? Жаратканга бойдок, эч бир жоопкерчиликсиз, оң солуну билбеген, келечекте максаты жок, урпагы, тукуму эч нерседен ойлонбогон, элинен, жеринен, дининен түк кабары жок болгон сыңары, эч бир бойдок ушундай эле туйлат да. Ошондой эч бир жоопкерчиликсиз бойдон Аллага барып жолугудан уялам дейт. Ошол себептен 10 күн өмүрүм калса да, 3 күн өмүрүм калса да, үйлөнүүгө аракет кылып өтөт элем. Биздин диндарлыгыбыз өз менен кете берет бир туугандар. Намазыбыз, жолугубуз ал өз менен кетиш керек. Ал балагатка жеткенден кийин кете берет. Бирок максат кылып атайын жараткандан сурап адам таштай турган нерсе бул үй бүлө эң биринчи орунда турат. Балагатка жеткен кыз болсун, аял болсун, балагат дегенде албетте 18ден бул жагын алайлы, мыйзамдарга жараша. Биринчи планында баш кошуу кылыш керек. Эми албетте дароо үйлөнүп ал дебейм, бирок башында жүрүш керек да. Дароо өзүнүн адамы табылганда баш кошуп кете турган болсун, ошол кезекте да илимин эч качан таштабай турган деңгээлде болуш керек. Биз бакыт издеп жүрөбүз да бардыгыбыз. Ар нерседе бакыт издейбиз. Биз азыр илимди өстүрөйлү, өнүктүрөйлү, мынтейли, тигинтейли, өзүбүздүн пландарыбыздын баардыгынын ичинде бакыт бар да.
Кимдин кандай планы болбосун? Үй салайын десе деле бакытты көздөп салат. Унаа алайын десе дагы бакыт. Бир жумушка орношоюн, Microsoftка кирейин, Elon Musk'нын эмесине кирейин, ассистент болоюн, анан бирөөгө кошулайын, Amazonго ишке орношоюн десе да максаты бактылуу болуу да. Биз мусулман катары, кыргыз катары бактылуу болууду башка эшиктерден издеп жүрөбүз да, бир туугандар. Түркчө керемет кептер бар, бир туугандар. Муну менден да жакшы билесиңер, болгону силерге тек гана эстетип коюш үчүн гана айтып кетким келет, бир туугандар. Мен түрк бир туугандардан бир керемет кепти айткым, эскертким келип атат. Биз мусулман катары бактылуу болуштугубуз бир нерсени унутпай жүрсөк, ошондо бактылуу болобуз. Негизинен Тевфик деген бир чыган инсан эмне дейт? Өлeceğiz bir gün gömecekler. Birkaç gün övecekler. Sonra kalan malı bölecekler. Hatta memnun kalmayıp üstüne bir de sövecekler deydi. Bence bunu anlamayan kimse yoktur burada da. Ошондой болсо деле түшүндүрүп кетейин, анча мынча балким түшүнбөгөндөр болуп калса, бир күн келип барыбыз өлөбүз, бизди көмүшөт. Анан бизден калган мал мүлктүн баарын бөлүшөт. Бир канча күн жакшы көрүшөт, андан кийин бизден калган малды бөлүшөт. Алда жетпеген аркабыздан бизди сөгүшөт дейт. Дүйнө ушунчалык бир туугандар. Хаят бир күндүр, о да бир күндүр да. Азыркы сонун жашообузду, сонун жаштыгыбызды өзүбүздүн бизге жараткан, ал аркылуу бере турган бакытка аракет жасабай, биз мындай башка бир нерсеге бакытка байлап жүрөбүз да өзүбүздү. Эмнеге? Анткени хаятта эң büyük huzur iyi bir eş ve iyi bir evlattan ibarettir deydi. Hayatta en büyük huzur. Bu dünyanın baktığı жүрөк тынчтыгы huzur. Жүрөк тынчтыгы Microsoft, Amazon, айтишник, майтишник, профессор, наук, президент, башка менен болбойт. Бактылуу болбойсуң аны менен. Мусулман катары бакыт издебей эле койсоң болот анан. Ооба, булардын баардыгын кылайлы биз. Ашып кетейли, керек болсо дүйнөгө сабак берейли, бирок жаныбызда чогуу бирөө болсун. Ошондо бизде эмне болот? Hayatta en büyük huzurumuz olur bizim. Eğer biz seçersek, bulursak inşallah iyi bir eş ve iyi bir evlattan ibaret. Müslüman katары sözsüz biz ata oluşumuz gerek. Жана sözsüz biz ene oluşumuz gerek. Ata olbo, ene olbo. Maga desem padişah ol. Cihanın padişahı olursan oldu. Hiç kim bolbo sen özünün yaratkan berген сыртты болбосоң, бир туугандар, бактылуу боло албайсыз. Ошого менин темамен билүү болгон соң, айла жок ушул нерсеге басым жасашым керек. Бул албетте азыркы жаштардын күйүп жанып баягындай өнүгүүсү, бакыт ушул жакта деп кадам таштап чуркап жүргөн нерселерине бир аз оор келиштиги турган иш болсо деле ошону айткым келип атат бир туугандар. Фарс тилинде да бир керемет китеп бар да. Oyladır şudan az hamaçiz muhimtar bolotar astaydı. Übülülü bolu deydi. Übülü kütü ar nerse, kандай gana nerse olsun. Bart nersedен manevlüröp da jogoruda deydi. Übülü kuru ушунчолук маанилүү deydi. Bizde hazır übülü kuru жаштарда мен тамашалап айтып коем окуучуларга. Экинчи планыңарда болсо деле нормалдуу депчи. Биринчи планыңарда болсо, экинчисинде үбүлө куруу болсо, мен сүйлөп куанам дейм да. Азыркы жаштардын экинчи эмес, 7-чи планында да үбүлө жок. Силерге бир 17 планын түзүп бериши мүмкүн, ошо 17-чинен да таппай калсаң мүмкүн үбүлө курушун. Ошого, урматтуу жаштар, үбүлө бул азыркы социум таңылып аткандай ар дайым кайгы, ар дайым капалык, бала түйшүгү, үбүлө түйшүгү эмес бир туугандар. Мусулман кыргыз катары эмес бир туугандар. Үбүлө кээде ачуу, кээде таптуу. Ачуусунда шаттануу, оорлугунда сабыр кылуу. Үбүлө курсаң банкроттук жок бир туугандар. Утулуу жок. Утулуу жок да. Бойдокчулукта кайгырсаң нашүкүр болосуң сен. Шүгүр келтирбеген болосуң. Үбүлөдө башыңа мен үйлөнсөң жыргап кетесиң дебейм албетте. Кыйынчылык түшсө да шүгүр кылсаң сен 2 адамдын соогун алып атасың. Эгерде жөжөлөрүң болсо 5 адамдын 10 адамдын соогун алып атасың. Үбүлөдө утулуу деген жок. Үбүлө курсаң, барына шүгүр кылсаң 5 адамдын эмесин соогун алып атасың. Жогуна сабыр кылсаң 5 адамдын сабырын кыйынчылыгын болунда көтөргөн болосуң. Эч бир утулуш деген жок да бир туугандар. Бизге бир туугандар социум кандай нерселерди таңуулап атат. Бизде айрыкча мен буну сабакта көп айтам, үбүлөлүк сабакта. Балким окугандар билет. Жасалма боттор менен, троллдор менен
мындай бир маалыматтарды чыгарып атышат. Үй бүлө куруу бул бир бөлек. Үй бүлө куруу бул сени негизги максаттарыңдан тосуп коет. Үй бүлө куруп ким эле жыргап кетип тейир деген ата энелерибиз бар. Ким эле жыргап кетиптир. Ошо ата энелерге суроо берсек болот да, ата апа сиз жыргап кеттиңиз го мендей балалуу болуп, сиз жыргадыңыз го мендей кызды болуп деген адам жок да десең болот негизи. Тилек каршы ушундай болуп калды биздин кээ бир ата энелер эч бирге тил тийгизбейбиз. Ошол ата энелерибиз бизди күтүп биздей балалуу болуп, деги биз деген максат биз укмуш эмес, биз огону уулдуу, кыздуу болуп, алар ата статусуна конуп, эне статусуна конгону өзү чоң жетишкендик да, ташта жашаса дагы, таштын үстүндө уктаса дагы. Канчалагандар бар. Укмуш виллада жашайт, баласы жок. Кызы жок. Чарчап келгенде таянар тоосу жок. Эркек сырттан келгенде ар кандай жаракат болуп келгенде ошо жараларын сылай турган, жылуу сөзүн арнай турган аялы жок. Канчалаган мен байлар тааныйм. Бойдо. Акчасын эсептесең, бир университеттин бардыгын контракт көтөрүп кое турган деңгээлде бай. Кыргыз дагы бар ушундай. Жаш өздөрү. Керек болсо бир университет салып кое турган байлыгы бар. Бир таянар тоо издеп өмүрүм өттү дейт. Бир таянар желке таппай, желке мен үчүн насип болбоптур го я устаз дейт. Эми кээде кейип кетет да өзүнүч. Ушунча байлык менен бир жолдош таппадым дейт. Ушунча байлык менен бир аял таппадым дегендер. Ал эми биздин жаштар жок, мен ошол иштерге кирсем эле, ошого жетсем эле бактылуу болуп кетем, андай эмес. Иштенип койгула, анын кызыкчылыгы бир жумадан бир айга чейин кадимгидей жашоо болуп калат. Андан дагы эме көңүл тынчтыгы табылбайт бир турганда. Бизге социум эмне кылып атат бир туугандар? Социум аялдарыбызды, социум үчүн да Инстаграм, Телеграм, ана ТикТок, ошо кыскасы балекет беттерлердин бардыгы эмне кылып атат бизге? Жаш жакка колдонбогондугу үчүн балекет деп атам. Эмне таңылып атат? Жаш кыздарыбыз Инстаграмды ачып ачпай эле бирөө кызыл камчыганы салып салды, уруп салды, эмесине мойнуна дөңгөлөк илип салды, тиги бу. Жигиттерибиз ачып ачпай эле кыздарыбыз монча квартира сурады, монча макыр сурады, анан тойду мондай өткөрүп бер деди, анан мындай Балига алып барасың деди, Анталияга алып барасың деди, ушундай. Балдар үйлөнүүдөн коркот. Кыздар турмушка чыгуудан коркуп калды. Салыктарга келгенден кийин кыздар баягы чекесине кайдымдай жымтырап сүйүнгөндөрүн байкайм да мен, чекеси жарыла сүйүнүп. Устаз турмушка чыгуу ушундай эле оңой беле дейт. Бакыт турмушта турбайбы, мен 26-га кирип картайдым го, мурда каякка элең дейт да. Жигиттер устаз мен эч нерсем жок эле үйлөнсөм болот беле деп ушундай сүйүнгөндөр бар да. Ушунчалык деңгээлде бизге социум эмне кылып койду? Таңуулап койду да. Оорчулукту, кыйынчылыкты коркутуп үй бүлө курдурбай койду. Бир туугандар, муну менден да жакшы билесиңер. Бир нерсени баса бергим келет. Душман азыркы заманда эч качан топчу түфек эле келмес да сана. Мылтык сылтык көтөрүп келбейт сага. Душман сага азыр эми эмне кылат? Ичиңден чиритип жок кылат. Ичиңден чиритип жок кылуунун эң бир жолу бир туугандар, эң бир эффективдүү жолу, таасирлүү жолу үй бүлө институтуну эмне кылыш керек? Түп тамыры менен кыркыш керек. Түп тамыры менен. Эми түп тамыры менен албетте кыркып алышпайт, жок деген ошо үй бүлө курдурбоого аракет жасашат. Мен азыр ушундай айтар элем, бул менин пикирим. Үй бүлөгө тоскоолдук жараткандар атайлап, мына билерек атайын кылгандар, атайын бир нерселерди ойлоп чыгып, атайын вайындар тартып кылгандар адам шайтандары деп эсептейт элем да мен. Анткени адам шайтандары да бар да. Атайын ушу жаштар үй бүлө курууну кечиксин, ушинтсин десе, адам шайтандары болот деп эсептейт элем да мен. Ошондой адам шайтандары бизди үй бүлө курууну өтө оорлошуп татаалдаштырып салды. Той кылууну, куда түшүүнү, кыз узатууну, жана кыз менен таанышууну, жигит менен таанышууну, кыскасы деги эле үйлөнүүнү, деги эле кыргызга үйлөнбөй калды. Регионга үйлөнбөй калды. Өз айылы менен чыкпайсың, өз району менен чыкпайсың, башкага кетпейсиң деген сыяктуу ушундай бир оор түшүнүктөр менен бизди үй бүлө курууну өтө эле оорлоштуруп салды. Башка бир өңүттөн карасак, бизде өзү колунан колго келбеген, бир чыбыкты кармаса кайрып сындыра албаган эркектерибиз да бар. Өзү бир аял ала албай жүрөт, андан көбүн дагы көксөп жүрөт да. Мен аларды айтар элем, өзү сайда, көзү айда болгондор депчи. Андай болбой, биз ар бир кыргыздын жигити бир мотурайган мыкты кыздарыбызды эле өз убагында бактылуу кылып, ошонун тилектерин орундатып, Манаста окусам, Манастын бүтүртөйүн, Манастын магистратын бүтүртөйүн, сага докторантын бүтүрөйүн, керек болсо Турцияда барып окутуп келейин. Сенин ушул тармактан талантың бар экен, ушундан бир мыкты адис чыгарайын деген абышкалар жигиттер жокпу бизде? Ошондой Алымбек таткалар жокпу? Ошондой Алымбек таткалар чыгып,
аялдарын кошо окту, өзү да кошо окуп келип кыргызга чоң ар тараптуу салым кошсо болбойбу? айтисинен, майтисинен, башкасынан ар тараптуу салым кошсо болбойбу? Жок. Бизде алар эмне кылыш керек? Өзү алар бирде ала элек. Андан башка дагы чоңуну көбүнү планда болот. Же бирде алып алып деп анда жакшы окутуп да албайт, же дипломду алдыртпайт, эмне кылат? Ушундай бир терс жака сүйлөгөндөр да тилекке каршы. Жок эмес ушундай инсандар да. Ошого бир туугандар, үй бүлө бир өтө бир маанилүү нерсе. Пайгамбар алейхиссалату вассалам коштошуп атканда деги эле коштошуп атканда да өзүнчө айрыкча эме кылып белгилеп айткан. Мен буну эмнеге айтып атам? Баягы эже карындаштарыбыз эркектерди азыр кызыл камчы зөөкүр деп түшүнүп калды да, тилекке каршы социум таңаллаганда. Биз мусулман кыргыз болсок, чыныгы тилибизде да дилибизде мусулман кыргыз болуп кымызданган ата энеден тарбия көргөн адам болсок, эч качан аялга кол көтөргөн калк эмеспиз. Деги эле биз түрк калктары андай эмеспиз бир туугандар. Мен бир нече улут менен аралашып жашаган катары ушуну ишендирип айта алам силерге. Бир нече 10 кочкул улут менен аралашып айылдар, жылдарга чейин жашадым бир туугандар. Биз түрк калктары аялга кол көтөрүү деген нерсе түшүнүп биздин табиятыбыздан жок бир туугандар. Биз күчүбүздү душманга көрсөтөбүз. Биз күчүбүздү шайтанга көрсөтөбүз, мусулман кыргыздар. Аялга кантип көрсөтөсүң? Ал биздин көзүбүздүн карайдын нуру, жүрөгүбүздүн нуру, бакытыбыз, балдарыбыздын энеси, эме бакыт башатыбыз болуп турса кантип көрсөтөбүз? Бул мүмкүн эмес бизде мындай кылыш да. Анча мынча тентектердин айынан ушундай бир жаман нерселер апыртылып чапыртылып атканга, урматтуу эже карындаштарым, мен силерге ишендирип айтам, мындай нерсе жок. Кыргыздын 95% эле дейм, мейли 95% эркеги мындай зөкүр деп элестетпегиле, болгону эле сечимиңиздер ий япында мындай жакшы тандагыла, жакшы кыргыздын жигитин тандагыла, эч качан өкүнбөйсүңөр. Керек болсо ушунчалык деңгээлде өкүнөсүңөр кийин. Неге эртерээк турмушка чыкпаптырмын дейсиң? Неге эртерээк турмушка чыкпаптырмын? Окууга да жете турбаймынбы дебесең, мага келесиң буюрса. Эгерде албетте жакшы инсан тапкан болсоң бир туугандар. Ошого жана хадисти улап айтсам, пайгамбар коштошуп атканда эмне деген бизге мусулмандарга? Коштошуп атканда дагы эркектерге кайрылып, ана тигинткиле, мынткиле, анткиле, мынткиле эмес, аялдарыңарга жакшы мамиле кылгыла деген. Аялдарга жакшы мамиле кылгыла, аялдар силерге аманат, аялдар силерге аманат деп кеткен. Биз эркектер антпейбиз бир туугандар. Анча баягы таттуу сууну ичип алган зөөкүрлөр ошентпесе эле биз кылбайбыз. Ушундай эже карындаштарыбыз чочубасын деп айтып атам, коркпогула деп айтып атам. Эч кандай мындай нерсе жок. Кээ бирки батышчылдар кыргыздар үй бүлө курбасын, жаштар үй бүлөдөн узак турсун, жөөттөрдүн түзүп берген системасы менен жүрүп ошону бакыт деп көрүп, өмүрүн өткөрүп алсын, жаштыгын өткөрүп алып, үй бүлө кура албай, доллардын үстүндө уктап, байлыктын үстүндө уктап, карьераны муздак үйдө кучактап жатып калсын да, бизге өзү билбеген абалда жипсиз байланып калсын деген системага кетип атабыз бир туугандар. Кудай сактасын. Үй бүлөлүү адам шайтанга эң бир оор душман болот. Турмушка чыккан аял жана турмуш курган эркек шайтанга эң бир мындай чоң чеп да. Шайтан көздөгөн ошол чепти бузуп кирүүнү максат кылган инсанга айланат бир туугандар. Бойдок менен шайтандын көп деле иши жок. Бойдоктун жүрүшү өзү шайтандын кошо жолунда мындай жолунун кыясында жүрүшү мүмкүн да. Оңой аны жолдон буруп, жөн эле койсо аны чөйрөсү эле өзү шайтандаштырып болот да. Ал эми үй бүлөлүү жүргөн адамды шайтан жолдон буруусу өтө кыйын. Бул хадистердин маанисинде да келет, буну жакшы билесиң бир туугандар. Андан башка пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай дейт: "Ан-никаху суннати, фаман рагиба ан суннати фалейса минни." Некелешүү, турмуш куруу, баш кошуу менин сүннөтүмдөндүр дейт. Ким менин сүннөтүмдөн баш тартса, ал менден эмес дейт. Эми мен ушул хадистен тыйнак чыгарып мындай дейм да. Ошол хадиси катарычы, менин өзүмдүн пикирим, жаңылып калсам жаратканым кечирсин. Азыр жаштарыбызда, мисалы үчүн 20 жыл болуп турмуш курбаймын, или мага 25 бар, 30 бар, 40 бар, анти карьерама жетип алайын деп да, Кудай сактасын, кокус көз жумулуп кетсе да, жараткандын алдында пайгамбардын сүннөтүнөн баш тарткан болуп барбайбы деген коркунуч мен кадимде ойлонуп барат да. Не деп барат, мен өлүп калдым, эмне кылайын, турмушка чыга албай калдым деген. 18 деле чыксаң болот эле да, 19 деле чыксаң болот эле. Сени жараткан неге мени магистратураны бүтпөдүң деп сурабаса керек. Сен неге программист болбодуң, неге Elon Musk'ка ассистент болбодуң деп сурабаса керек. Неге пайгамбардын сүннөтүнө карабадың дешик болуп мүмкүн. Анткени Аллах Таала Кур'анда дагы баса белгилеп айткан, аз болгону мен кайтып келем. Бирок бир нерсени көздөп алып, мындай материалдык нерсени көздөп алып, ошону бир приоритет, мындай бир максат кылып алып жүрүү, бул деги эле мусулман кыргызга жарашпаган нерсе экен бир туугандар. Кызыгы бир туугандар, үй бүлө куруу.
Ушунчалык бир маанилүү экен. Биз азыр дин десек эмени түшүнүп калганбыз го. Сакал мурат эркектерде мисалы намаз окуган дегендейчи. Көрүнүштөрдө мындай бир эмелерде моделде түшүнүп калганбыз. Аллах Таала ушу сакал мурат сыяктуу нерселерди Куранда айтып атат да. Үйлөнүү боюнча бир нече жерде белгилеп, кайра өкүмдөрүнөн бери баса белгилеп, бүт баарын аябай эмелеринен бери айтып бериптир. Ажырашуу бөлүктөрүнө мээримдүүлүк кылууну керек болсо Куранда аялды кантип тарбиялоо, аялдын кантип жоопкерчилик алуу, эркектердин мойнубузда кандай гана милдеттер турат, эркектерге аябай жүктөгөн милдеттер. Билбейбиз биз ошол эркектер ошол милдеттемелерибизди. Биз эле эркектер жакшы милдеттемелерибизди аткарсак, аялдар көзүбүздүн нуру болуп алат. Нуру болуп. Шариятыбыз аялды башкага турмушка чыгуудан, башкага дегеним башка дин, гайры диндер бар го, мусулман эместерге турмушка чыгуудан тыят. Неге? Анткени аялдын табияты ушундай экен да. Сен чыгаан эркек болсоң, өз тармагыңда мыкты болсоң, ошол аял башый берсе мага кел дегендей экен да шариаттар. Аялдын табияты ар бир аял жүрөгүнүн түпкүрүндө, эгер тилинде айтпаса деле, дилинин түпкүрүндө бир таянар тоом болсо ошого таянса дейт. Ар бир аял кыялданат экен. Дүкөнгө барсаң, бир нерселерди bir дүкөнгө барсам, каалаганымды алтын алсам, нечесим алыштан төлөп чыгып кетсе дегенде ар бир аял кыялданат, бирок айта койт экен. Бирок тилекке каршы жана батышчылар адамдар, батышчыл эмелер өзүм ала алам, өзүм кийине алам, өзгөр жүрө алам, эркин баса алам, өз унам бар дегенди бизге таңуулап атат экен. Ушул бакыт депчи. Жаштар канчалаган ошондой ийгиликтүү аялдарды көрдүм мен. Мен окуучулардын да бар ошондойлордон. Үйгө оруп алып, түнү менен ыйлап таң аттырам деген аялдар бар. Мында бакыт жок дейт. Канчалаган аялдар бар. Эч нерсеси жок. Бирок мындай кылганда ушкасы өз милдетин аткарат. Бүт баарын даярдайт. Колунан келсе бай болуш шарт эмес. Квартира жалап жүрсө дагы бүт кем каршысын даярдап, бүт өз милдетин эмес так аткарат. Ушунчалык бакыттуу сезген аялдар. Ошого урматтуу эже карындаштар, менин убактым өтүп барат окшойт. Сөзүмдү жыйынтыктап көбөлтүп айтсам, эжелерим, карындаштарым, агалар, иңилер, үй бүлө курууну бир оор көрбөгүлө, үй бүлө курууну бир татаал көрбөгүлө, үй бүлө курууну максаттарымдан тосуп кала турган барьер деп такыр эсептебегиле. Бир мисал келтирсем, албетте өзүмдү өрнөк кылуудан алысмын. Албетте. Каша Кудай сактасын. Студент кезимде үйлөнүп алгам бир туугандар. Студент кезимде. Билесиңер, студенттер жакшы түшүнүшөбүз бири-бирибизди. 17-18 жыл студенттик жашоонду жашаган инсанмын мен. Болгондо дагы чечиттилерде, ар жерлерде, ар өлкөлөрдө, өз үйүмдө эмес, ар өлкөлөрдө жашаган адам катары, жумаалап камыр жеген адам катары, нан жоктон камыр жеген адам катары айтсам, эч нерсеси болбойт, билесиңер, студенттин. Эми албетте бир байдын эле баласы болбосо, эч нерсеси болбойт дегендей. Ошол кезде баш кошо алган инсанмын. Эми ал кезде баш кошконум ошондой учурда болчу. Же балык болбойсуң, же эт болбойсуң учур да. Ал жерде баш кошуп алсаң, же балык болбойсуң, же эт болбойсуң да. Же асманда эмессиң, же жерде эмессиң дегендей учурда. Эгерде үй бүлө куруу ушул нерседен максатыма жеткирүү эми ушу илим алуу болчу да, хадистик болушту, элге кызмат кылуу. Ошону тоссо мени тосуп калар эле да. 2 бутундан көтөрүп монтип чилсең, кoko тыйын түшпөйт, 4 тыйын түшпөйт эле да. Эми азыр жатып алып кээде ойлоном да, ошо окуучуларга эмелерди айтып отурупчу. Бир аз ийгиликке жеткен болсом, эми эч бир ийгиликке жеттим деп эсептебейм го, бирок бир аз жеткен болсом дагы үй бүлөм аркылуу жетиптирмин деп аз тыйнак чыгарам да. Эгерде үй бүлөм болбогондо, азыркы билимдин балким 3төн 1 да жок болмокпу, билбейм да. Эң кызыгы дагы санап көрсөм, үй бүлөдөн кийинки алган билими, үй бүлөгө чейинки алган билим. Үй бүлөгө чейин 10 жылга жакын эме бойдок окуп турмун да, 10 жылга жакын, 8-9 жыл бойдок окуп турмун. Үй бүлөдөн кийин ошондой дагы 8-9 жыл окуп турмун да. Үй бүлөдөн кийинки 1 жылдык окуум, 1 жылдык, менин бир азыр Иорданияны эле эске ала турган болсом, бир келип кеткенмин ортодо. 9 айлык, 10 айлык дегенде бир келип кеткендеги окуум, үй бүлөсүз окуу дагы 4 жылга тетеген. 4 жылдан ашык тетеген. Бир эме. Анткени кандай окуйсуң сен? Оюң тынч окуйсуң. Эң негизги нерсең чечилген болот бир тоонда.